Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ысык Көл облусу боюнча башкармалыгынын өрт өчүрүү, алдын алуу жана авариялык куткаруу бөлүмү тарабынан 2022 жылдагы аткарылган иштер боюнча жыйын өткөрүлдү. Мында элдин коопсуздугун алдын алуу, көйгөйлөрдү жоюу тууралуу бир катар маселелер көтөрүлдү. Ал эми жыл ичинде жайкы туристтик мезгилинде суу объекттеринде кырсыкты азайтуу, жарандардын өлүмүнө жол бербөө багытында куткаруучулар окутуудан өткөн. Ошондой эле өрт кырсыктарын алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. 2022 жылга биз алдын алуу иш-чараларга 25 объект, авариялык калыбына келтирүү 4 объект, анан сел суу ташкындарынан алуу максатында 2 объект, жалпысынан 32 объектиде иш жүргүздүк. Жалпы 76 миллионго иш аткарылдык. Ошондо бүгүнкү күндө 1000ден ашык кожолук, турак үйлөр, ички чарбалык жолдор, мүрзөлөр, жанагындай ФАП, ар кандай социалдык имараттар корголду. Ошондой эле жарандык коргоо жаатында бир топ мүчүлүштүктөр бар. Ар бир район шаарлардагы жарандык кызматтардын абалы, даярдыктары тууралуу сын пикирлер айтылды. Кокустан өзгөчө кырдаал орун алса, техникалардын балыкчы базасында жайгашуусу да алыскы аймактарга жетүүгө тоскоол болору белгиленди. Мен ойлойм, ушу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин негизи жер жериндеги өкүлчүлүктөрүнүн ушул өзгөчө кырдаалдарга мындай даярдыгы бир аз төмөнүрөөк. Себеби дегенде ушул биздин жарандык коргонууга көбүрөөк таянып, басым жасалып, анан өздөрүнүн материалдык технический базасын күчөтүү боюнча бир катар иш алып барыш керек го деп ойлойм да. Себеби кече жакында көрдүк, мына Караколдо дагы сел жүрдү, андан кийин биздин сырт өрөөндөрдүн баарын көчкү басты, ошондо техника жок, абдан кыйналдык. Колдон келишинче муниципалдык мекеме ишканаларын чыгарабыз, анан баары бир баягы независимость от формы собственности дегени менен дагы жеке менчик адамдардын жеке менчик техникасын алып чыгыш дагы абдан оор экен. Андай өзгөчө кырдаал түзүлүп турган учурда дагы көп адам өзүнүн мүлкүн ошол жерге салып, мындай баягы баш бактырып иш жүргүзгөндөн баш тартат экен да көбүнчөсү. Өткөн жылы облустун аймагында жалпы 324 өрт кырсыгы катталып, 86 миллион сомдон ашык материалдык чыгым келтирилген. Жалпысынан 2022 жылы катталган өрт кырсыгы 10,4%га азайган. Ошондой эле 12 ай аралыгында 5 өзгөчө кырдаал катталган. Алардын 3-өө жаратылыштык мүнөздөгү өзгөчө кырдаал. Ал эми бул тармакты колдоо жаатында айрым аймактарда өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн имараты курулуп, өрт өчүрүүчү автоунаалар алынып берилүүдө. Айнура Достукбекова, Нурдин Урманбетов, Сергей Мишенко, Ысык Көл жаңылыктары.